экинчи коногубуз менен тааныштырабыз. Экинчи коногубуз менен тааныштыра турган болсок, мугалим, көп кырдуу талант, ырды айттагы ырда жазат булайым. Студиябыздын мейманы мугалим, кол өнөрчү Гүлжамал Көкүнбай кызы. Кутмандыңыз менен. Саламатсызбы? Мугалимдер да кандай болот, Гүлжамал? Мугалимдерде бизде негизи окуучулар менен саламдашып, таңыбыз ошондой башталат. Ал эми жөнөкөй күндөрү меники газетада иштегениме байланыштуу, ал жакта биринчи эле кесиптештер менен, ошону менен катар эле баягы эле макалаларды жазуу менен башталат. Эң жакшы. Азыр ушу биздин кол өнөрчүнүн таңы кандай башталат? Кол өнөрчүнүн таңы негизи кол өнөрчүлөр түнү менен уктабайт. Анткени мага таңдын атышы бул кандай десем, түндө бизге көбүнчөсү мага башкаларга билбейм, бирок мага түнкүсүн иштеген жагат да. Түндө эч ким тоскоол кылбайт, баардыгы тынч, анан жакшы идеялар келет, жакшы бир нерселерди жасаганга мүмкүнчүлүк болот да. Анан таң мага эмне болуп атканын билбей калам. Ошону менен эле сүрөттөр менен кошо эле баары менен таңды болсо бирөөнү узатсаңыз. Гүлжамал эжени элестетип жатам, кар жаап жатат, сон музыканы коюп алган, анан буларды жасап, анан эртең күнүн туруп окууга жөнөп, анан кайсы убакта сиз журналистиканы аркалайсыз, кайсы убакытта? Буйруса, мен ошол азыр эртең мененкисин гезитте иштейм. Түштө кайра мектепке барам. Түштөн кийин азыр аспирантурада окуп жатам, биринчи курста. Түштөн кийин ал жакта. Мен ойлочумун, азыр аябай көп иш кылам депчи, меники бул жакта эле калып. Мен эс алууда экенмин. Лекция болот, практика сабактарыбыз болот, ал жакка окуйм. Андан сырткары ошол тил комиссиясында дагы сабактарды өтө баштадык. Ал жакка андан сырткары бош убактым боло калса эле тиги теле сабактарга, окуучуларга аралыктан окутууда теле сабактарга барып сабак өтөм. Негизи бош убакыт болобу? Бош убактымда буларды иштейм. Бул бош убакыттын эс алуу экен бул. Ушул нерсенин баарына өзүңүз жаш болсоңуз дагы ушунун баарына кантип жетишип атасыз? Убакытты кантип туура бөлүштүрүп атасыз? Бөлүштүрсө болот экен ушинтип? Болот экен, анткени адамга убакыт каалы болсо адамга убакыт берилет экен. Биз өзүбүз көбүнчөсү жалкоолук менен мен буга жетишпей атам, тигиде жетишпей атам деп эле анан биз мындай чектеп салат экенбиз да. Жок, адамга чек жок экен. Чек койбош керек экен. Жок, мен ошол нерсени жасайм, бүгүн жасап бүтүрсөм, эртең мунусун жасайм деп анан аракет кылыш керек экен. Учурда буйруса мен азыр аспаптарды үйрөнүүдө атам. Пианино, комуз, ага дагы барып мындай үйрөнүү болуп жатат. Эми адамда негизи баардык адамга талант берилет, бирок аны 1% гана да. 99%-ын ал өзү жөндөө менен алып кетиш керек. Анда Гүлжамал, ушул биздин колубузда турган эмгектер тууралуу сүйлөшө турган болсок, бул эмгектерди кантип жасап калдыңыз? Бул көргөзмөлөр уюштурулуп атабы? Кайсы жактардан көрсөк болот дагы башка эмгектер дегенде, эмгектер тууралуу сүйлөшсөк. Жакшы. Бул эмгекти жасап калганым негизи менин өзүмдүн чоң атам, 60 чоң атам сүрөттү аябай жакшы тартчу да. Чоң апам Акылай, ал болсо мындай илгери жанагы тон ичик деп коет го, мына ошолорду тигип, анан колунан көөрү төгүлгөн ал уус аял болгон. Анан өзүнүн баягы балдарына ошол экөөнүн тең мындай таланттары, жөндөмдөрү берилбесе, бул небересине калса керек. Анан мага дагы бир аз кичине баягы калгандыгы үчүн ушуларды жасап жатам го деп ойлоп коем. Анан канча жашыңыздан баштап кызыгып баштадыңыз? Негизи сүрөткө мен кичинекей кезимде, окуй элек кезим, анда бир 4-5 жашыман баштап эле мен сүрөт тартып, чиймелеп, окшоштуруп, анан чоң атам ошол стимул берип, сен сүрөт тартсаң мен сага көп карандаш алып келип берем, түрдүү карандаш алып келип берем десе, биз аябай кызыгып дагы тартып отуруп, анан кийин ошол аракет кылып атып мындай өздөштүрүп алдык. Бул паноону жасаганыма 1 жылдан ашып калды. Бул кандай жасалат, Гүлжамал? Мүмкүн болсо ошол жерде көрүшүнгө кызык болсо. Негизи ушундай бизге эме керек, мынакей мисалы бул губка да. Кадимки эле губка. Ооба. Анан буга азыр бул жактан мен таза эле кийиз алайын, анткени. Бул кийиз, Ооба, таза эле кийиз. Бул жанагы кадимки ангора деп коет го, коюнун
жүнүнөн жасалган кийиз да. Бул кийиздин жукалыгы каралат, андан сырткары өтө калың да болбойт. Мынакей ушундан биз атайын мындай өзүнүн формасын чыгарып же болбосо кесип алабыз, размерлерге жараша кесип алабыз. Өлчөмүнө жараша. Анан буларды ошондой кесип алып, бетине кадимки эле ушул мынакей карандаш менен эле сүрөт түшүрөбүз. Сүрөттү өзүңүз тартасыз, Өзүм тартам. Азыр бизге биринчи азыр аябай бат даярдыла турган кайсыны тартып бересиз, кайсы сүрөт түшүрүп бересиз? Шабдан байкенин сүрөтүн түшүрүп бериңиз. Анан Гүлдү мисалы бул жерге мисалы азыр аттын эле башын түшүрүп көрөлү. Бул аттын башын түшүрүүдө ошо аттын биринчи элесин түшүрүп алабыз да, сөлөкөтүн тартып түшүрүп алабыз дагы. Анан дароо эле жүндөрдү коюп иштей баштайбыз. Бул бир адам үчүн, мисалы жаныңда карап турган адам үчүн аябай оңой көрүнүшү мүмкүн. Бирок чын-чынына келгенде жасап көрмөйүнчө билбейт да. Азыр түйшүгүн, Ооба, азыр мен баштап берем, балким сиз өзүңүздөр мындай жасап да көрсөңүздөр болот. Жиптер колдонулбайт, же колдонулбайт? Жок, жип колдонсо болот, бирок жиптин азырынча мындай кереги деле жокко дейм да. Бул таза жүндөн болуп аткандыгына байланыштуу. Жип качан колдонулат? Жипти мисалы мен азыр өзүм ойлонуп карап атканымда адамдардын чачын берерде жипти колдонсо болот да. Кайра түшүп калбас үчүн, чачы? Жок, мисалы ал жерде бул жүн деле түшпөйт, бирок чынында ошол жип мындай сулуу көргөзөт, колос кылып көрсөткөндүгү үчүн да. Бир эмгек канча убакытта бүтөт, Гүлжамал? Бир эмгек ал илхомго жараша. Менин маанайыма жараша, эгер убактына жараша. Мүмкүн болсо Жазгүлгө берип көрсөңүз, Жазгүл жасап көрүңүзчү, кандай болот болду экен? Жөн эле монтип сая берем, формасын чыгарып, көлөмүн карандаш менен, ошо карандаштын мындай сызыгы менен кетет да. Аттын башын жасап азыр тартып атабыз биз. Мына ошондой, анан бул негизи бир адам үчүн, ошо жаныңдагы адам үчүн аябай оңой көрүнөт деп атпаймынбы? Анан муну жасоодо негизи кылдаттык талап кылынат. Ийне менен иштөөдө дагы мындай ар бир нерсенин өзүнүн формасына жараша, көлөмүнө жараша, ошону менен катар эле анын сулуу чыгышына жараша дагы техникалары бар да. Анан аябай кылдат мамиле жасап алсаң, жасап жаткан эмгегиң туура тешип аласың да, мынтип колдонуп жатып. Гүлжамал, ушул өзүңүздүн Facebook баракчаңызга да жаздыңыз эле, жакын аралыкта ушул Түркия мамлекетине бизден чакыруу болуп жатат, ушу көргөзмөлөргө, эмгектер тууралуу. Ошол тууралуу айта турган болсоңуз, качан барасыздар, кандай иш-чара болот ал жакта? Буюрса, бул Түркия мамлекетинде жаз котур ал жакта. Кийип берпосузбу дейли. Аябай киришип, башташты. Кийиздин баарын. Анан ал жакта ошол жаз котур көргөзмөлөр башталат, көргөзмөлөр, жарманкелер башталат. Ал жакта ушундай өнөрдү сыйлаган эл да алар да. Анан ошого бизге ошол Түркия мамлекетиндеги иштеп жаткан мекендештерибиз, ал жакта ошо элчиликте иштеп жаткан биздин мекендештерибиз ушундай кол өнөрчүлөр болсо бизге кайрылгыла деп бизге ошо сунуш беришти. Анан буюрса 8 мартка деп азыр чакыруу келип жатат. Ошого ал жакта бир ушундай өнөр каналардын ачылышы болот экен. Мына ошол жерде атайын көргөзмө болот. Жалаң Айымдар, анан негизгиси айымдарга арналган сүрөттөр, ушундай. Айымдарга арналган сүрөттөр боло турган болсо, сиз кайсы эмгектерди алып барасыз? Мен буюрса ага азыр ойлонуп атканым, мен кыз менен гүлдү салыштыруу менен берейин деп атам. Андан сырткары биздин өзүбүздүн Чыңгыз атабыздын чыгармалары бар эмеспи? Ал жерде аялдын улуулугун даңктаган, сонун мындай эненин улуулугун даңктаган чыгармалары бар да. Мен ошонун ичинен жанагы Кассандра тамгасынан алайын деп атам. Анан Найман эне. Ал жерде балага болгон эненин сүйүүсү ушунчалык жогорку деңгээлде берилген. Мына ошону буюрса каарман кылып алып да иштейин деп атам. Анан сөзсүз түрдө манасепасыздар. Ал жакта конкурс болобу? Выставка деп коет, эми мындай көргөзмө. Биз өзүбүздүн эмгектерибизди көрсөтөбүз, балким каалоочулар болсо алышат дегенде. Анан биз өзүбүздүн эми ушул эмгектерибизди элге жайылтуу, элге мына ушундай кылып иштесе болот, бош убактыңарды ушуну менен өткөргүлө деп аларга биз дагы мындай кандай десем жол көрсөтүү, аларга мындай мотивация берүү да. Эң жакшы. Гүлжамал, бүгүн биз сиз кайсы адатыңыздан арылгыңыз келет деген теманы алып калганда кеп козгоп атабыз. Негизи эле
биринчи өзүңүздүн жакшы адаттарыңызды эки үчөөнү санап өтсөңүз, анан жаман адаттар деле жок окшойт а. Гүлжамалда убакыт деле бар. Жаман адат. Убакыт деле жок турбайбы? Жакшы. Менде эми ар бир адамда сөзсүз түрдө жаман жана жакшы адат болот да. Жаман адатты жоюш керек, жакшыны жайыш керек да. Менде өзүмдө жакшы адатым өжөрмүн да. Ушул нерсеге жетем десем, мен ошол нерсени жасайм, жетем, ушуга аябай аракет кылам. Тырышчаактыгым өзүмө да жагат да. Андан сырткары мага өзүмдүн бир жакшы адатым мындай бирөөнү бат эле кечирип коем да. Макул деп мындай көңүлүмө албаганга аракет кылып кечирем. Анан ак көңүлмүн. Бул ак көңүлдүк жакшыга киреби же жаманга киреби деп мен өзүм күмөнмүн, бирок мындай өзүмдүн ичимен бул кандай болуп калат деп. Кээде терс таасирин тийгизип койсо керек, ак көңүлдүктө. Жакшы мындай сапат катары, жакшы өзүмө адат катары элестетип жана эсептеп келем да. Жаман адаттарыман болсо, жаман адаттарыман ушул таарынчактыгым бар. Мындай балким ал мага Абайлап сүйлөңүзчү мындай экен. Негизи чыгармачыл адамдар деп коет. Эми ушул биз искусство жаатына кетип аткандан кийин балким мен жан дүйнөм ошого туура келеби, таарынчакмын. Анан бирөөнүн мындай мисалы бирөөдөн көңүлүм ооруп калса, ал адамга кайра мындай мурдагыдай мамиле жасай албай калам. Оңой менен кайра ачылбайсыз, Ошондой бир мындай жабык болуп калган бир сапатым бар да. Анан дагы бир жаман сапатым кандай десем, аябай мындай бирөөнү катуу тамашалап алам. Катуу тамашалап алам, анан тамашалап алып өзүм асан кайгы болом да. Бул менин эң жаман сапатым ушул. Анткени аябай катуу тамашалайм да. Анан тамашалап алып, кайра бунун көңүлү ооруп калды окшойт. Жөн эле койсом болмок экен да. Мындай кылбай эле койсом болмок экен деп. Бирок дагы бир ушуга эле окшош, ушунун эле мындай түгөйү десем болот. Ушул асан кайгы жөн эле бирөө кайгырып атса, ошону көрүп дагы кошо кайгыра берем да. Жамансыз го. Эмнеге мындай болуп калды деп. Ал эмес, ушул кино көрсөм дагы кинодогу каармандарга кошо кирип алып чыга албай калам да. Бул менин жаман сапатым. Кантип арылса болот? Кантип арылса болот жаман сапат? Мен буюрса азыр мындан арылып атам. Ал үчүн мен көп нерсе менен алек болом. Мындай жөн гана кандай десем, мындай ошого маани берип, анан эмне себептен мындай болуп калды деген нерседен арылуунун үстүндө иштеп, балким ошондой болуусу туура болгондур деген гана нерсеге өтүп атам да. Эми андай болбой калса, балким жакшысы бардык нерсени жакшыга деп өзүмдү мындай үндөп. Мындан кийин жакшылык келер деп. Мисалы, мунун да болгону балким жакшылык үчүндүр. Мен үчүн ушул нерсе болду, демек бул дагы жакшылык үчүн деген гана ушул ойду мен мындай башыма киргизип аябай өзүмө сиңирип атам да. Гүлжамал, негизи эле ушул айымдар эмоцияга бат алдырышат да. Ошондой учурда кандай сактаныш керек? Жаман сүйлөп аласың бирөөгө, же болбосо бирөөнүн көңүлүн аябай оорутуп аласың, ошол нерсеге жеткизбөө үчүн эмне кылыш керек? Ал үчүн бири сүйлөсө бири унчукпай калыш керек. Унчукпай кутулуш керек десеңиз. Унчукпаган баледен кутулуптур деп коет го. Анан тоодой баледен кутуласың да. Анан кээ бир учурда айла жок болуп калат. Сүйлөтөт да. Кээ бир учурда айла жок. Сүйлөгөнгө туура келип калат. Эмоцияны ката албай каласың, а бирок анысы дагы ошол болгону жакшы болуп калат да. Эмоцияңын чыкканы да жакшы болуп калат. Гүлжамал эже, ушул кол өнөрчү боюнча кайсыл жактан үйрөндүңүз? Атайын үйрөндүңүз, бирөөдөн сабак алдыңызбы? Жок. Негизи сабак алган жокмун. Сабак ала элекмин. Азыр ошол бул үйрөтүңүз дегендер барбы? Бар. Аябай көп. Ийдим ачсаңыз мен барат экем. Биринчи Жазгүл азыр көрүүчүлөргө көрсөтөбүз. Көзүм коюп жатат. Буйруса ошол мен бул биринчи курска келген мезгилимде Ала Той антында жарманкелер өтчү да. Ушундай кол өнөрчүлөр боюнчачы. Анан ошондо ошол жерден аттын ушундай кийистен бетине жүндөн жасалган сүрөтүн көрүп, кызыгуу пайда болуп, анан үйдөн барып интернеттен карап бул кантип жасалат, балким ушул мүмкүнбү депчи. Анан ошондон кийин изденип отуруп, 4-курска курска келгенде мага жетти окшойт. Баягы ошол нерсечи. Аябай толгонуп, ойлонуп отуруп, анан биринчи жолу ошол пейзаж жасап көргөм. Анан жасасам менин колуман келчүдөй экен да. Анан демек менин колуман келет экен, жасасам болот экен деп, андан кийин кызыгуу пайда болуп, карантинде менин тиги чымындарым баары үйдө болуп калды да. Анан ушундай талантым ошондо чыкты да, ачылды. Гүлжамал, өзүңүз кайсы жактан окуп билим алдыңыз эле?
мен өзүм Кыргыз Улуттук университетинде кыргыз филологиясы факультетин бүтүрдүм. Кайра эле ошол Кыргыз Улуттук университетинде ушул тил боюнча аспирантурада азыркы учурда жатам. Мен жыйынтыгым көрөсүң. негизи атта канча көз болот Гүлжамал? Аттабы 2 көз болот. Эки көз. Азыр Жазгүлдүн атын көзүн Эки көрөбүз. ар жагында. Капталын карап турам. Окшоштур. Эң сонун биринчи жасаган үчүн жакшы. Кана? Аракет бар. Сиз ушул жака чейин тартып коюпсуз да улантсаңыз. Мереке бүтүрүп коймокпуз. Эң жакшы. Келиңиз мындай коюп турабыз. Сизге оңой көрүнөт, бирок деп баштабайт. Келиңиз. Шамдан байке көп ашыкча сүйлөшүңүз керек экен. Өнөрлүү кыздар бар экен жаныңызда. Ирим ачуу боюнча. Буйруса ошо азыр үйрөнө турган ушу кол өнөрчүлүккө анын ичинен ушу паного кызыккандар аябай көп экен. Өзүмдүн эле айлана чөйрөмдө жүргөн адамдар дагы кызыгат экен. Анан үйрөтсөңүз деп атат. Буйруса ушул жакын аралыктарда бир убакытты үнөмдөп, анан атайын бир убакытты чектеп коюп, мен буйруса ошо биринчи жанагындай мастер-класстарды өтөйүн деп атам да. Аларга мындай жардам болот. Балким бирөө үчүн бул кайгыдан чыгаруучу нерсе болот, а бирөө үчүн ал жашоосунда жанагындай өнөрүн ача албай жүргөн адамдар болот да. Өнөрү бар, бирок аны ача албай, кайсы багытка түшө албай жүргөн. Өзүн таппай жүргөндөр. Мына ошондой адамдар балким менин ушул жасаган нерселеримди көрүп, өзү да жасап көрүп, ачылып кетеби деген менде бир чоң үмүт бар да. Анан адамдарга жардам берүү максатында. Азыркы учурда ошол мен жанагындай краска менен, масла менен, май менен ушул иштеп өзүмдү сынап көрүп атам. Анан Кандай болот экен ал жакта? Ал жакта такыр башка дүйнө чынында. Бул жүн менен болсо, ал жакта мындай краска менен иштөө такыр башка, боёктор менен иштөө такыр башка. Мурда мен кагаз бетине гана краска менен тартсам, азыр хоз кадимки чыныгы мындай сүрөтчүлөр түшүргөн картиналарды чыгарайын деп атам. Жакшы. Гүлжамал, ушул эмгектерди кайсы бир жака коюп, сатыкка коюп көрдүңүздөр? Бул негизи азыр мага мындай жеке өзүм эле буйрутма беришип, жасап берчи деп ушундай буйрутмаларды берип алып кетип атышат. Бул алып кеткенден калгандары. Жасап атат, уламдан. Булар улам жасап. Мисалы, жакында 14 февраль сүйүү күнү келип атпайбы? Анан балким сүйгөнүнүн сүрөтүн түшүрүү деген кардайлар тараптан ушундай. Азыр эле башталды. Анан адамдын портретин түшүрө аласызбы? Ооба. Адамдын портретин түшүрөбүз, адамдын портретин түшүрүп, анын буйруса мындай характерлерин да бергенге аракет кылабыз. Бул жин аркылуу. Мүмкүн болсо бул жакта ушул биздин Манас атабыздын, Бакай атабыздын ар бирин көргөзсөк. Ар бирин көрсөтсөк болот. Бул кайсы убакта, канча убакта жасалган? Буга мен ушул аябай шыр кеткен эмгегим болду. 2 саат ичинде бүттүм. Бакай ата, 2 саат ичинде ушундай мага илхом да аябай жакшы келди окшойт. 2 саат ичинде бүтүрдүм. Анан ушуну менен катар эле бул Каникей апабыз. Каникей апабыз. Каникей апабыз. Буга да ушул 2 саат убакыт кетти. Экөөнү бир күндө бүтүрдүм да. Туркияга барам деп калдыңыз, алып барсаңыз болот экен. Ооба, сиздин сунушуңуз менен. Анан бул бул жерде негизи аттын сүрөтүн берейин деген максат эмес, бул жерде. Шамал болуп жаткан окшойт. Шамал менен закат деп коет го бизде, күн батып бара жаткан мезгилчи, мына ошол учурду гана аттын көзү аркылуу берейин деген максат болгон. Жакшы. Демек, бул болсо мынакей ушул бул сүрөттө бул аябай эски сүрөт экен. Эски, илгерки тартылган сүрөт экен. Бул Москвадан заказ кылышкан да, ошондо буйрутма беришкен. Анан ошол атасынын сүрөтүн мындай жандуу кылып кийизге түшүрүп бериңизчи деп. Бул адам азыр өзү 40-тарга чыгайын деп калган адам. Бул нарисе 40-ка чамалып калды. Мына 30-тан өтүп. Ошол киши сизден суранган окшойт, атасынан. Анан ошону кийизге түшүрүп берчи деп. Анан мен муну кечээ эле бүттүм. Анан берип жиберип атам. Бул жакта? Бул болсо кадимки жон гана сулуулукту берүү максатында Кытай кызы. Кытай кызы. Мунун арты иштеле элек азыр. Кыргыз кызы барбы? Кыргыз кыздары азыр Каникей энебиз бар. Анан бул болсо бул жерде мен бере турган тема түн. Түн, ай, жылдыз. Бул ошо түн деген. Эмне үчүн сиз азыр дагы баштаганда ат менен баштадыңыз да? Бул жакта дагы ат көп экен. Ат менен бардык
окуяны бардык мындай жанагы абалды түшүндүрсө болот. Аттын көзү аркылуу бардык абалды түшүндүрсө болот. Ал жерден кайгырууну дагы, кубанууну дагы, ошону менен катар жаратылыштагы болуп жаткан өзгөрүүлөрдү дагы ат менен берсе, бул аябай жакшы чыгат. Менин эң жакын көргөн, эң жакшы көргөн жаныбарым. Анда таңкы 5-теги атты да бүтүрүп коюңузда, жыйынтыктап. Ооба, буюрса ал атты сөзсүз бүтүрүп. Мынакей бул жерде кадимки кыштактагы көрүнүш. Жаз окшойт. Жазгы кыштактагы эле көрүнүш. Мында дагы ат берилген сөз. Анткени аттар жазында түлөп анан баягы дак болуп түшөт эмеспи? Мына ошол мезгилде, ошо аттан ошону көрсө болот. Мындай бир байкаган адамга ошол нерсе көрүнөт. Гүлжамал эженин аты сейилдеп жүрөт, закат көрүп. Ооба, жанагы саякатчы бакадай. Мына ошондой. Кеңес дагы биримге калып калды, Бул жөн гана, бул жанагы мындай тоонун элесин гана түшүрүү максатында берилген бул жерде. Бул дагы иштелип бүтө элек азырынча. Бул жакта ат жокпу? Жок. Эгер ат деле кошуп койсок болот. Мынакей ошол. Анан бул болсо Жазгүлдүн жасап жаткан эфири. Таңкы 5-теги ат. Бул жерине таңкы 5 деп жазып койсок да болот. Мынакей Шабдан байкени үстүнө мингизипчи жетелекти. Аркасына мени суу алып жүргөн. Мынакей. Гүлжамал, алгачкы жолу эмгеги жасаган эмгегиңиз эмне болду эле? Биринчи жолу. Аны сактап койдуңуз беле? Ал эң алгачкы жасаган эмгегим пейзаж, анан ал жерде 2 аттан жүгүрүп кетет. Ат деп айтат да, 2 ат. Мынакей 2 ушу жылкы баласынын жүгүрүп кетип атканы да, мындай аябай жалдары ушундай тим эле. Мага өзүм ошондой сезилген, башкаларга балким жалы түшүп калгандыр, бирок мага жалы тим эле шамалда учуп кетип аткандай элестетип жасагам да. Мына ошол эң биринчи алгачкы эмгегим болгон. Жакшы, эң жакшы. Гүлжамал, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Өзүңүз айтып калдыңыз, көп жактан өзүмдү сынап атам дедиңиз. Буюрса ар бир инсан убактысын туура бөлүп, туура пайдалана турган болсо, сөзсүз түрдө өнүгүү, өсүү пайда болот деп айтылат. Сизди көргөн окуучуларыңыз, сизди көргөн тааныш досторуңуз дагы сизден үлгү алсын деп тилек кылалы. Эң негизгиси өзүңүзгө ден соолук каалайбыз. Буюрса ушул март айларында Түркия мамлекетине барабыз деп турасыз. Ак жол, жакшы барып келиңиз. Чоң рахмат, сиздерге да ишиңиздерге ийгилик. Дайыма эле ошол таңдын жагымдуу атышы менен бардыгына жагымдуу маанайга алып жүрө бериңиздер. Чоң рахмат. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Студиябыздын мейманы менен дагы бир жолу тааныштыралы. Мугалим, кол өнөрчү, көп кырдуу талант Гүлжамал Көкүмбай кызы болду.